Кыргыз Республикасынын президентинин, ошондой эле кабинеттер министринин төрагасынын жана ошондой эле коргоо министринин буйругу жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө жана альтернативалык кызматтар жөнүндө мыйзамынын ошондой эле коргоо министринин буйругу менен ошондой эле жергиликтүү райондук аскер комиссарларынын буйругу менен Кыргыз Республикасынын баардык аймактарында күзгү аскерге чакыруу иши башталды. Күзгү аскерге чакыруу 1-сентябрдан 30-ноябрга чейин, ал эми жазгы аскерге чакыруу 1-марттан 30-майга чейин жүргүзүлөт. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн катарын толуктоо бул жогоруда айтып кеткендей, биринчиден райондук аскер комиссариаттарында райондук аскер чакыруу комиссиясынын негизинде жүргүзүлөт. Алар биринчиден райондо буйругу аскер комиссарынын буйругу чыккандан кийин баардык жергиликтүү жашы 18ге толгон жана 25 жашка чейинки жаш мөөнөттүк аскер кызматына 18-25 жашка чейинки аскер кызматына чакыруу мөөнөттүү укугу жок эркек жарандар баары чакырылат. Ошол эле убакытта аскерге чакыруудан бошотулган жарандар булар буга чейин комиссиядан өтүп аскерге тынчтык убагында аскерге жараксыз деп, ден соолугу боюнча жараксыз деп табылган уландар, ошондой эле соттуулугу бар аскерге чакырылуучулар, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жарандыгын алганга чейин ошол башка өлкөнүн чыныгы аскер кызматын өтөгөн жарандар, ошондой эле 25 жашка чейин жашы толуп, ошол убакка чейин райондук чакыруу комиссиясынан мыйзамдуу түрдө аскерге чакырылуусун кийинкиге калтырган жарандар бүгүнкү аскерге чакыруудан бошотулат. Эми райондук чакыруу комиссиясынын ишине токтоло кетсем, бул чакырылуучулар аскерге чакырылып комиссияга өткөндөн кийин ал жерде биринчи чыныгы аскер кызматына жарактуу деп табылат. Ошондой эле альтернативалык кызматка чакырылат. Ошондой эле тынчтык убагында аскерге жараксыз деп медициналык атайын өкмөттүн Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинин медициналык токтому бар. Ошонун негизинде, если ден соолугунда мүмкүнчүлүгү жок болсо же болбосо ограничениялар болсо, алар тынчтык убагында аскерге жараксыз деп табылат. Альтернативдик жол менен дагы кызмат өтүшө, дагы альтернативалык кызматка, мен биринчи чыныгы кызмат аскерге чакырылган жарандарды айтып кетейин. Чыныгы аскер кызматына бул райондук комиссиядан өтүп, ден соолугу таза деп табылып, ошондой эле бизде бул изилдөө иштери Кыргыз Республикасынын генералдык штабтын башчысынын директивасынын негизинде, если ден соолугу таза деп табылса, ошол эле убакытта билими 9-класстан жогору болсо, жогорку билимдеги балдар дагы аскер кызматына чакырылса болот. Жогорку билим менен аскер кызматына барган учурда чакырылуучулардын мүмкүнчүлүгү булар 11 ай кызмат өтөгөндөн кийин акыркы айын офицердик даярдык боюнча сбор өтүп, 12 айында ошо сбордо бүткөндөн кийин булар алгачкы аскердик наам, лейтенант наамын алат. Ошондой эле булар наамын алгандан кийин жана өзүңүздөргө белгилүү болгондой, закон о госслужбага изменения киргендей, булар госслужбага, ошондой эле күч структураларына киргенге толук мүмкүнчүлүк алат. Ал эми чыныгы аскер кызматына жогорку билим эмес 9-класс же 11-класс же болбосо атайын кесиптик орто окуу жайды бүткөн балдар, булар дагы аскер кызматын өтөгөндөн кийин ошол эле аскер өтөп жатып, жогорку аскер окуу жайына окууга тапшырууга мүмкүнчүлүк алышат. Ал эми альтернативалык кызматка чакырган уландарды дагы жөнүндө айтып кетсек, алар бул бүгүнкү күндө альтернативалык кызмат үй бүлөлүк абалы менен чакырылат. Ошондой эле диний көз караштагы альтернативалык служба, ошондой эле ден соолук аркылуу альтернативный кызматка өтсө болот. Ошол эле убакта коомдук пайдалуу жумушту аткарам деп альтернативалык кызматка өтсө болот. Үй бүлөлүк шарты менен альтернативалык кызматка өткөн балдар, булар мөөнөтү 18 ай, 180 эсептик көрсөткүч төлөшөт. Бул бүгүнкү күндө 18 000 сом. Ал толук төлөп бүткөндөн кийин 3 күндүк аскер комиссариятынын ошо окуу борборун өтөт дагы. Булар аскердик антты кабыл алып,
госструктурага ошондой эле күч системасына жумушка кирүүгө мүмкүнчүлүк алат. Ал эми ден соолук аркылуу жана диний көз караш, коомдук пайдалуу жумушка деп чакырылган альтернативалык кызматналардын аскердик билетинин категориясы булар экинчи категория болуп эсептелет дагы. Булар жанагындай күч структурасына киргенге мүмкүнчүлүгү болбойт. Ошондой эле бизде дагы мыйзамда көрсөтүлгөндөй жашы 22ден 40 жашка чейин райондук чакыруу комиссиясынан өтүп ден соолугу таза деп табылып, булар өзүнүн каалоосу менен кааласа 1 айлык мобилизациялык резервге барып келсе болот. Булар бүгүнкү күндө эсептик 500 эсептик көрсөткүч. Бул деген 50 000 сом төлөп 1 айлык кызмат өтөп келсе болот. Жалпыга бирдей аскердик милдет жана ошондой эле аскердик жана альтернативалык кызматтар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизүү боюнча бизде өзгөртүүлөрдү бергенбиз. Бул азыр коомдук талкуудан өтүп бүгүнкү күндө жогорку кеңештин кароосуна жөнөтүлдү. Чакыруу комиссиясынын төрагасы катары бизде айтып кетейин, азыр биз чакырып жаткан аскер бөлүктөрдө бизде командирдин өздүк курам менен иштөө орун басары каралган. Бул аскерге чакырылган балдар менен милдеттүү түрдө иш алып барат. Жана ушундай эле булар аскерге чакырылып жатканда комиссиядан аскер психологдордон дагы өтүшөт. Ошондой эле азыр эми бизде өзүңүздөрдө белгилүү болгондой баардык аскер бөлүктөрдө азыр видео камералар орнотулган. Ошондой эле жатаканасында, ашканада бүгүнкү күндө биздин солдаттар кийимине көңүл бурулуп атат. Тамактары 9-норма менен баардык 3 маал тамактар берилет. Ошондой эле бизден андан сырткары дагы жокерлер, энелер тарабынан, ошондой эле акыйкатчы институтунан дагы акыркы күндөрдө аскер бөлүктөргө барып, ушундай аскердеги дедовщиналык көрүнүштөрдү алдын алуу иш-чаралары жүрүп атат, мындан ары да жүрүп турат. Бул ошого дагы кошумча катары биз аскер бөлүккө чакырып атканда ушу дедовщина жок кылуу максатында азыр бизде бир призыв деп коебуз. Мисалга чакырылуучу жазында аскерге чакырылса, ал мөөнөттүк кызматын бүткөнгө чейин алардын үстүнө башка аскерге чакыруу болбойт. Алар кызматын өтөп бүткөндөн кийин анан кийинки чакырылуучулар кийин келип службасын кылат. Өзүңүздөрдө білгендей Кыргыз Республикасында азыр куралдуу күчтөрүн толуктоодо бизде эч кандай кыйынчылыктар болгон жок. Бүгүнкү күндө биз генералдык штабтын башчысынын тарабынан коюлган талаптар толугу менен так аткарылып атат. Жана ошондой эле альтернативалык кызматты дагы өтөөдө көрсөтүлгөн количествонун баары бизде чакырылып атат. Бирок мен дагы ушу мүмкүнчүлүктөн да пайдаланып айтып кетейин, дагы бизде азыр миграция маселеси бизде дагы бар. Кээ бир аскерге чакырылуучулар учеттон чыкпай туруп башка өлкөгө кетип калган учурлар дагы бар. Булар боюнча азыр жергиликтүү аскер комиссарлар тапшырмаларды алган жана буларды чакыруу иштери жүргүзүлөт. Келбей калган учурда булардын келбеген себебинин документтери топтолуп райондук ички иштер органдарына берилет. Эми бүгүнкү күндө башкулут бул баары эле эмеде айтылып атат. Бизде Кыргызстанда эми чакырылуучулардын көпчүлүгү кыргыз болгондугуна байланыштуу кыргыз болуп атат. Бирок башка улуттар да бар кетип атат. Бүгүнкү күндө чакырылуучулардын 20%ке чейин баягы башка улуттар кетип атат. Бирок ошол эле маалда дагы айтып кетишибиз керек. Булар башка улуттагылар бизде жана жогоруда айтып кеткендей, булар баягы 9 класс обязательно билими болуш керек. Бизде азыр көпчүлүк башка улуттар ушул 9-классты бүтпөйт, булар 5-6 классында эле окуудан чыгып кетип атат. Ошондой эле ден соолугунан комиссия өткөндө дагы буларда баягы ограничение болуп калып атат. Ошол эле убакта буларда дагы баягы студенттер жогорку окуу жайларда окуп, ошо менен барбай калган учурлар болуп атат. Бирок бул биз тараптан башкы уюштуруу мобилизациялык башкармалык тарабынан баардык аскер комиссарларына тапшырмалар коюлуп жана көзөмөлгө алынып жатат. Бүгүнкү күндө башка улуттун өкүлдөрү дагы куралдуу күчтөрдүн катарында кызмат өтөп атат.
Бул маселелер көп жолу көтөрүлгөн. Эми бүгүнкү күздө бизде азыр жалпы өзүңүздөргө белгилүү болгондой Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө жана альтернативалык кызматтар жөнүндө мыйзамынын негизинде бизде чакырылуучулар баары улутуна, билимине карабай чакырылат. Ошол эле күндө жана жогорудагы айтып кеткендей госслужбага өзгөртүү киргизгенден кийин азыр бизде баягы ден соолугу таза деп табылса, булар баягы аскердик милдетинен качканга укугу жок. Бүгүнкү күндө алар если андай ол аскердик милдетинен качкан учурда кийин алар жанагындай жумуш госслужбага же болбосо күч структураларына кире албай калат. Бүгүнкү күндө биз тараптан контроль жүрүп атат. Андай балдар дагы бизде аскерге жөнөп атат. Бул азыркы коомдун талабы болуп атат. Баягы укуктук нормативдик документтерди бизде дагы өзгөртүү азыркы жаңы замандын талабына өзгөртүү иштери биз тараптан дагы жүрүп атат. Баягы райондук чакыруу комиссиясынын ишин жакшыртуу, ошондой эле областтык чакыруу комиссиясынын ишин, ошондой эле республикалык комиссиянын ишин жакшыртуу максатында бизде баягы призыв болоордун астында жана жерлерде барып усулдук сабактар өткөрүлүп, биздин требованиялар жеткирилди. Жана аскер бөлүктөргө азыркы заманда жанагындай терс көрүнүштөр болтурбоо максатында биз азыр баардык комиссияга жана аскердик психологдорду киргизип, армияга жөнөөрдүн алдында ар бир ошо аскер психологдун беседасынан өтүп атат. Андан сырткары биз областтык жана республикалык топтоо пунктунун ишин жакшыртуу жана ушундай аскерге оорукчан балдарды жөнөтүп албоо максатында биз азыр 4 республиканын 4 топтоо пунктуна жаңы республикалык топтоо пунктуна штат киргиздик, аскердик врач деп. Аскердик врачтарды ошо топтоо пункттарында булар жана куралдуу күчтөрдүн катарын толуктоодо булар өзүнүн алдын ала иштерин жүргүзөт жана мен ойлойм бул өзүлөрүнүн иштерин саламаттык сактоо министрлиги менен биз менен бирдикте райондун аскер комиссарлары бирдикте ишин жакшыртуу иштерин алып барат деп ойлойм. Бул боюнча дагы көрсөтүлгөн маалыматтар бизде райондук аскер комиссарлары тарабынан бизге баягы маалыматтар берилип турат. Ар бир 4-күн сайын бизде ар бир райондо чакыруу комиссиясынын жыйынтыгын бизге башкы башкармалыкка жөнөтөт. Ал жерде алар бизге жанагы сиздер айткан количествосы, үй бүлөлүк шарты, ден соолугу деген маалыматтарды берип турат. Конечно, ал маалыматтарга таянсак, азыркы күндө жана жогоруда айтып кеткендей бизде куралдуу күчтөрүн чыныгы аскер кызматын толуктоодо бизде азыр эч кандай кыйынчылыктар жок. Каалагандардын саны да өсүп жатат. Бул боюнча да бизде жана медициналык токтомдо бул көрсөтүлгөн. Бизде жана мен жогоруда айтып кеткендей бизде азыр өлкөбүздө призывной контингент жетиштүү. Ошондой сиздер айткандай оорулуу балдарды жөнөтүп албоо үчүн бизде атайын комиссия иштеп атат. Андай эми жок эмес, кээ бир балдар жанагындай салмагы жетпей калган учурлар болот. Булар убактылуу аскерден калтырылып турат. Андан сырткары эми азыр бизде дагы кээ бир учурлар болот. С ожирением деп коебуз да, боюна салмагы туура келбеген учурлар болот. Бирок алар баягы медициналык документтердин негизинде жарактуу болгондон кийин гана жөнөтө алабыз. Если алар жарактуу болбосо, булар аскерге жөнөтүлбөйт. Буларга альтернативалык кызмат каралат. Ар бир Кыргыз Республикасынын баардык жерлеринде мына 1-сентябрдан 30-ноябрга чейин биздин чакыруу комиссиясы иштеп жатат. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жашы 18-ден 25 жашка чейин аскердик кандайдыр бир себептер менен аскердик каттоого алынбай, же болбосо кандайдыр бир себептер менен аскердик кызмат өтөбөй, же болбосо ошондой эле альтернативалык служба өтөйм деп өтөгүсү келип жүргөн жаш уландарга кайрылат элем. Өзүңөр жашаган райондук аскер комиссариаттарына барып, чакыруу комиссиясынан өтүп, анан аскердик билет алып алсаңар болот.